Исмаил Матраимов Кайрымдуулук фонду тарабынан Саламаттык сактоо министрлигине 17 даана жасалма дем алдыруучу ИВЛ аппараттары берилди. Жардам катары берилген аппараттар Кыргызстандын аймактарына жеткирилет. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев фондко ыраазычылыгын билдирип, буга чейин да бир нече жолу ар кандай жардамдарды көрсөтүп келгендигин белгилеп өттү. Исмаил Ата фонду бүгүнкү күндө эң негизги керек болуучу бул искусственный вентиляция легких деп коет. Бул значит өпкөнүн дем алуусунун жасалма аппаратынын бул эң керектүү бүгүнкү күндө мына аппарат болуп эсептелип атат. Көп жардамдарды берип атат Исмаил Ата фонду. Мен Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, өзүмдүн атынан сизге Искендер Исмаилович, сиздин ошол фондко чоң ыраазычылык билдирип, негизинен бул бүгүнкү күндө оорулууларга эң керектүү бүгүнкү күндө аппараттардын бири болуп эсептелет. Учурдагы кырдаалга байланыштуу Матраимов фонду түрдүү гуманитардык жардамдарды көрсөтүп келүүдө. Кезектеги жардамын Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Саламаттыкты сактоо министрлигине 17 даана дем алдыруучу ИВЛ аппараттарын тапшырды. Буга чейин дагы 2 даана ИВЛ аппараты жардам катары берилген. Коронавирусту өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүтүн дүйнөнү каптап кетти. Ошого байланыштуу биз дагы карап турбастан Матраимов Исмаил атындагы фонд медицина тармагына бүгүн бул кезектеги өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз деп айткым келет. Саламаттык сактоо министрлигинде бүгүн акыт менен өткөрүп беребиз. Муну өздөрү бүгүн биргелишипте ушу жерлерге таркатабыз. Бул жерде ар бир облуска бирден тиет. Ошондой эле керектүү биздин Кыргызстанда керектүү жерлерге мына Саламаттык сактоо министрлиги өздөрү жеткирип берет деген биз ойдобуз. Дагы бир жолу биздин ушу илде тезирээк айрылып кетели. Кыргызстаныбызда ар дайым жакшылык болсун, ар дайым ден соолукта бололу, ар дайым ушу биргеликте башыбызга оор мүшкүлдүк түшкөндө баарыбыз кошо бирге ынтымактуу кылып, бири-бирибизге жардам берип ишти жасай берели деген үмүттөмүн. Рахмат. Исмаил Матраимов Кайрымдуулук фонду Саламаттыкты сактоо тармагына медициналык жабдыктарды, жардамга муктаж калктын катмарына ун, май азыктарын, 250 000 медициналык беткап, коронавирустун белгилерин 15 мүнөттүн ичинде аныктай турган 20 000 экспресс тест, 500 коргоочу костюм, 500 коргоочу очкилерди тараткан. Мындан тышкары атайын ачылган мамлекеттин эсебине 10 миллион сом акчалай каражатын которгон.